Талдык борбордо бүгүнкү күндө 10 айдын ичинде 11.301 аял төрөдү. Анын ичинен 2000ге жакын ошол реанимация бөлүмүнөн өтөт. Бул реанимация бөлүмүнө ошол оор абалдагы аялдар келип түшөт. Анан операция кесар жолу менен төрөгөн аялдар жатат. Ушул аялдардын жаткан жеринде ошол бөлүмдө шарттары жакшы болсун деп, кароо медициналык деңгээли жогору болсун деп ушул капиталдык ремонт өткөрүп бүгүн биздин эл өкүлдөрүнүн катышуусу, саламаттык сактоо министрлигинин өкүлдөрүнүн катышуусу менен бүгүн бир ачтык. Буюрса биздин аялдарыбыз ушул 25-жылда быйылкыга карагандагы жакшы жогорку деңгээлдеги сапаттагы медициналык кызматты алышат деп биз дагы максат коюп атабыз. Маалымат катары айтсаңыз, канча бөлүм ремонттон өттү быйылкы жылга? Быйылкы жылга биз ошол Кандай бөлүмдөр? чоңдордун реанимация бөлүмү өттү, аптечный склад дейт, ошол складдар өттү, төрөт бөлүмү ремонттон өттү, ага чейин реанимация бөлүмү, балдардын реанимация бөлүмү ремонттон өттү. Былтыркы жылдары биздеги патология бөлүмү, анан эне менен баланын бирге болуу бөлүмү өттү. Бүгүнкү күндө биздин ремонтторубуздун ушул 20% калды, боло тургандары. Калган 80% капиталдык ремонттон өтүп бүттү. Жалпы суммасы 18 миллионго акча кетирдик. Андан сырткары биз ошол ГП фармациянын берүүсү менен 16 миллионго ушул балдарга, аялдарга медициналык абардууларды алдык. Кандай? Негизги чоң абардуулар бул жанагы искусственный вентиляция легких деп коет. Ошол балдарды жанагы дем алдыра турган аппараттарды алдык. Анан биздин төрөт үйүнүн өзгөчөлүгү ара төрөлгөн балдар болгон үчүн ошол кичинекей балдардын денесинин табын кармап туруу жакшы, ошол каралгандагы шартын жакшыртуу максатында күбөз балдарды инкубатор деп коет. Ошол атайын аппараттарга салып биз чоңойгуча карайбыз. Ошондой аппараттардан 6 алдык. Андан сырткары жылыткыч бере турган ошол балдарга жаткырып карай турган балдардын неонаталдык стол деп коет. Ошол атайын жылыткыч бере турган аппараты менен алдык. Открытая реанимационная система деп аталат. Ал жанагы жаңы төрөлгөн балдарга биринчи реанимация көрсөтүү боюнча. Андан сырткары мындай жалпы эле ошол төрөт үйлөрүнө керек болгон, төрөт үйүнө керек боло турган манипуляционный стол, операционная лампа дээрлик 17 аталыштагы 16 миллионго биз ошол бүгүнкү күндө ГП фармациядан оборудованияларды алдык. Акыркы жолу бул жак качан өттү эле ремонттон? Ремонттон эми ошол 85-жылы курулган экен. Мен ушул акыркы 5 жылдагы ремонтторду айтып атам. Ага чейин жана косметикалык ремонт болгондой. Анан эми 45 жылда жана косметикалык ремонттордун акыбалы начарлап, жалпы эле ошол эскирип начарлап калганына байланыштуу мына капиталдык ремонтту өткөрүп атабыз. Бирок ремонт өткөргөндө дагы азыркы талапка жооп бере турган кылып атабыз да. Себеби жана интернет система, кислород системасы, жанагы сжатый воздух деген бар, ошолордун баары кириш керек. Анан освещение, обработкага боло турган ошол шарттардын баарын киргизип туруп ремонтторду ошол эске алып атабыз. Ошондо 5 жыл аралыгында болгон ремонттор. Бул акыркы бүгүнкү көрсөткөн иш-чарабыз акыркы 5 жыл аралыгында болгон ремонт. Азыр эми 1-2 жылдын ичинде буюрса ушул ичиндеги бөлүмдөрдүн баары ремонт болуп бүтөт. 20% эле калды. 20% калды. Быйылкы жылга канча бөлүм жасалды? Быйылкы жылга ошону эле тактап айтып койсоңуз. Быйылкы жылга 3 бөлүм. 3 бөлүм.